Урматтуу сыйлык ээлери, ушул жерде мен сиздерге бир маселе боюнча айтып кетүүнү туура көрүп отурам. Кезеги келгенде айтпаса сөз атасы өлөт дейт. Мындан бир нече жылдар мурда мен да ушундай сыйлык тапшырууларды карап отуруп, Facebook баракчама бир пост жаздым эле. Бийлик качаарда эле ушундай сыйлыктарды тапшырып калат деп. Бизде азыр модагы сөздөрүбүз дүжүрлөргө дегендей. Анан анымды ушу кече жакында ушу сыйлыктарды тапшырып атканда алып чыгып баягы мурункуну. Мына өзү да ушинтип массалык түрдө сыйлыктарды тапшырып атат деген ушундай сын пикирлер болду. Мен эмне үчүн жаздым эле аны? Мурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, сыйлыктардын баары сатылчу. Тааныш билиш менен алчу, акчаң болбосо бир да сыйлык ала алчу эмессиңер. Баардыгыңыздар эле билесиздер бүгүнкү мына сыйлык алып аткандар. Анан мен бийликке келгенден баштап ушу сыйлыкка ушу представлениялар келгенде сунуштар. Мен комиссия чогулттум дагы, анан айттым. Мындан ары татыксыздарга, акча менен сатып алууларга эч кандай сыйлык берилбеши керек. Сыйлык наамды, бийликти сатып алганда биз өлкөнү эч качан өнүктүрө албайбыз. Ошондон баштап мына биз эл арасынан карап 20 жылдан бери, 30 жылдан бери, керек болсо мына араңыздарда 50 жылдан бери эмгеги сиңген ардагерлер, кызматкерлер отурасыздар. Сыйлык ала албай келгенсиздер. Ошондуктан мына 2 жолу сыйлык тапшырып атабыз. Экөөндө тең ушу карап, кимдер ала элек? Ушу татыктууларга берели деп, ушу татыктууларга берип атабыз. Ошондуктан мындан ары сатып алуулар бийликте, наамды сатып алуу, тааныш билиштик менен алуу, кызматты сатып алуу деген эч кандай болбош керек. Дагы коомчулукта айтып атат. Баягы ушу мен айткандай айтып атпайбы? Дүжүрлөргө берип атат, анан өзүн колдогондорго берип атат деп. Жок, андай эмес. Мына араңыздарды атыңарды атабай эле коеюн. Мени бүгүн да сындап, бүгүн да колдобой келаткан эле аксакалдар отурасыздар, мына орто муундар отурасыздар, жаштар отурасыздар. Бирок силердин эмгегиңер сиңген. Ошону мамлекеттик деңгээлде, бийик деңгээлде карап биз чечишибиз керек. Эки адамдын ортосундагы пикир келишпестик, же болбосо мени колдобой койсо эле аны тизмеден чийип салуу деген болбош керек.